Assalamu alaikum урматтуу достор. Мен бүгүн көчөкү ажообуздун пресс конференциясында болгон суроолор көп, бирок эң эле маанилүүсү мен үчүн жүрөккө өткөн бул улуу киши. Албетте мен жеке бир-эки жолу саламдашкам. Ал киши менен Сурат Жылкычиев деген журналист тууралуу жана ак сакал, анан чачы узун, ак калпак кийип сүйлөдү. Ошол кишиге кайрылам. Сиз, Сурат мырза, жашыңыз улуу болуп атат, эми жалпы коомчулукка сүйлөп атпаймынбы? Сылык, кичпейил маданияттан чыкпай сүйлөйүн. Сурат мырза, биринчиден сиз оозум бар сүйлөйм, мурдум бар чимкирем дегенден алыс болуңуз. Экинчиден, мен сиздин үй бүлөңүздү тартам, барып тактап дарегиңизди билем, үйүңүздүн. Үй бүлөңүздүн кыздарыңыз, уулдарыңыз кандай кийинип жүрөт, анан ошолор каада салтка ылайык кийинип жүрөбү, ошону аныктап мен чыгарам. Бул экинчи. Үчүнчүдөн, сиз жалпы мусулмандардын аброюна шек келтирип атасыз. Жүдөп. Эмне биздин намаз окуган кыздар, жамынып жүргөн кыздар, окуучу кыздарыбыз сизге эмне тоскоол кылып атабы? Же алардын оромолдорун сиз сатып берип атасызбы? Же алардын чимкириктерин сиз арчып атасызбы? Мен дагы сылык сүйлөп атам да. Дагы башка улуу сөздө уят жок деп айтар элем. Бирок дагы сылык келип айтып атам. Үчүнчүдөн, мыйзам, конституцияны окуңуз. Ар бир инсан Кыргызстандын жараны. Ар бирөөнүн өзүнүн динди тутунганга укугу бар. Экинчиден, бийликке келатат дейсиз. Бийлик эмне? Сиздикиби, Сурат мырза? Жылкычиев Сурат. Сиз ошон үчүн деген ар кимге асылбай, өзүңүздүн арабыңызды түз тартканга аракет кылыңыз. Жалпы коомчулук Кыргыз мамлекетинде 99% ислам динин тутунат, билбесеңиз. Ошон үчүн жанагы макалды бекер айткан жокмун. Өйдө төмөн сүйлөй бербеңиз. Сизди мен мыкты журналист деп сыйлачымын. Көчөккө берген, ажоого берген сурооңуз вообще эби келген эмес суроо. Ошон үчүн менин уулум кандай жашайт, кандай кийинет, калпак кийеби, жоолук тагынабы, ал ар бир жарандын өзүнүн укугу. Укугун билген уттурбайт дейт. Ошон үчүн сизге мен кайрылдым. Акжолтой Тукунов, Таш Чекин.